Аламүдүн районундагы Байгелди айылына чектеш жайгашкан Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин Дружба деп аталган дачанын коомдук бирикмесинин мүчөлөрү аталган коомдун мурунку төрагасы Исаков Зоот аттуу жарандын мыйзамсыз иш аракеттери жемкорлукка байланышып келгендигин айтышууда. 1977 года здесь, вот считайте, 38 лет, вот такого бардака еще не было. Никогда не было. Как бы там ни было тяжело, но люди как-то были мирные между собой, не ругались, а это сейчас доходит до драки. Бейтаныш кишилер да, биз билбейбиз, алар кандай ким экенин да билгиспейт, сол алып келет, биз көрөбүз, биздин үйүбүз ылдый жакта, алып келип даана көрсөтөт, 2-3 кишини көрсөткөн, мен даана өз көзүм менен көрдүм, каалагандай сатып атат. Бишкек шаарынын жашоочусу Шайманбетова Рая уулу Кеңешев Илимбектин кылмышка шектүү катарында Свердлов ички иштер бөлүмүнүн опер кызматкерлери тарабынан кармалып көрсөтмө берип жаткан мезгилде органдын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз иштер болуп жаткандыгын белгилейт. Мен 6 майда СИЗОго барып баламдын өзүн менен беттештим, бетме бет. Балам айтат, оперлер тарабынан ая уртокмок алыныптыр, башына пакет кийгизиптир, суу носкини кийгизип алып, дубинка менен чапкылаптыр. 2 жолу экспертизадан өткөрдүк, жок деп айтып атышат. Анан билбейм, аларга мен ишенбейм. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү тергөө амалдарын жүргүзүп, кылмыш окуясынын бардык жагдайларына көңүл бурулуп, тийиштүү күбөлөрдү беттештирип, мыйзамдуу иш аракеттер жүрүп жаткандыгын айтат. Адвокаттын өтүнүштөрү келтирип атат, өтүнүштөрдүн кээ бирлерин канааттандырып атабыз, кээ бирлерин канааттандырган жокпуз. Окуянын изи менен көрсөтүүсүнө атайын кайрылуу максатында Талас облусунун Манас районунун Жайылган айылдын жашы 80ге таяп калган карыя Муратов Кален атайы ат арытып келип, нааразылыгы 1992-жылдары ага бөлүнүп берилген 6 гектардан ашык кайрак жерди тартырып жибергендигин баяндайт. Мен көрбөгөн кордугум калган жок. Ачарчылыктын азабы менен согуштун тагы калганды да мени өлтүргөн эмес. Дал ушул эле Сакебаев Талайбек Медетович деген эме кытайлыктар менен биргелешкен Горгис деген бир мекенде келип эле ошол эле келип дагы басып калды 2007-жылы. Аламүдүн району Байгелди айылы менен чектешип турган Дружба аттуу дача коомчулугу Совет доорунан бери эле Ички иштер министрлигинде кызмат өтөшкөн органдын өкүлдөрүнө таандык болгон. Дача коомчулугунун мүчөлөрүнүн айрымдары 90-жылдардан тартып өздөрүнө таандык дача участокторун сатып да башташкан. Саткандардын көпчүлүгү Кыргызстандан башка өлкөлөргө кетип жаткан менчик ээлери өз участокторун башка жарандарга менчик ээси катарында мыйзамдуу сатып келишкен. Бул үйдү сатам деп, бунун ээси деген Клара деген эже болот. Сокулукта турат негизи өзүчү. Анан ошол эже мени киргизген. Пока жашай бер, анан акчаң болгондо мага төлөп бересиң депчи. Анан кийин тиги Зоот байке ошо председатель келет дагы көрүнгөн 3 хозяин бар деп эле ушинтип ызы-чуу чыгарат да. Анан 3 хозяиндин менден да налог алат. Анан тигилер келсе мага жөнөтүп кой, мен сатып алгам деп айткан дейт. Анан алардан да акча алат экен көрсө. Анан өткөн жакында эле бир жылына тиги 1000 сомдон төлөйбүз налогчу. Анан скважина бузулду ага деп туруп эле ошо налогко 1000 сомдон алат да, анан бирок квитанция бербейт. 2 күн эле болду. Былтыркы убактылуу коюлган тиги бухгалтерибиз келип туруп, тиги кол койдуруп квитанция берип атпайбы? Былтыркынын шотуначы. Ошентип дача коомчулугунун өкүлдөрү ар түрдүү кесиптеги жана ардактуу эс алууга чыгышкан адамдар менен толуктала баштаган. Дело в том, что как любое общество или предприятие должно, мы существуем за счет членских взносов, которые мы собираем с дачников. А прежде чем собирать, на общем собрании всех дачников должна приниматься смета. Смета прихода и расхода денег. Но этого, вот как с приходом Зоота, ничего не стало делать. Сколько я ему не писала, этих смет, чтобы из чего не состоит калькуляция этой смены, но так до сих пор и ничего не получилось. И потом, чтобы иметь поддержку, Зоот делает так. Кому-то делает меньше
взносы, суммами. А тот, кто ему неприятен, тот, значит, платит больше денег. Адегенде дача коомчулугунда тартиптүү иштер жүргүзүлүп, коомчулуктун өкүлдөрү тарабынан татыктуу төрагасы шайланып, чарбалык жумуштарын жүргүзүүдө акча каражаттары жыйналып, мүчөлүк акылары өз убагында топтолуп, ар бир жыйында дачанын жалпы жашоочуларына ачык маалыматтар берилип келгендигин бизге доомат айтып, кайрылышкан жарандар айтышууда. Вот там дальше туда, там много пустующих участков. Вот эти участки он, конечно, распределяет сам и никого в известность не ставит. И в учете эти, да, вновь получаемые дачники, мы не знаем, они дачники или нет, и какое количество дачников у нас списка нету. Коомчулуктун өкүлдөрү ошол топтолгон каражаттарды максатсыз пайдаланып келди дешкен Зоот Исаковдун иш аракетинде жемкорлук аралашып кеткен деген күмөн саноо менен бир катар инстанцияларга кат жолдошкону менен ал кайрылууларды текшерип келген органдар тарабынан эмнегедир жабылып калгандыгын жашырышпайт. 9 жылдан бери ошол Исаков завод башкарып келет. Ошондон бери эле бул неме дачанын бардыгы бардак, могул бош турган участоктарды тетиги эле ак үйдү сатып жиберген. Ал жерден мурда биз жашап жүргөн завод келе электе бир орус кемпир жашачы. Ал орус кемпир каза болуп калгандан кийин ошол үйдү өздөрүнүн бир туугандарына сатып, ал жерден эч кимге отчет бербей, же эмне кылганын айтпайт, баарын чөнтөгүнө салып алган. Андан кийин биз сурадык да, бул деген общество болгондон кийин сен деген элге айтышың керек да, мындай тигиндей десек, мен деген скважинаны оңдоттум деп койду. Ал скважинаны оңдоткондо ага берге 50 киши жашайт, ошолор жителдер 1000 сомдон чогултуп бергенбиз. Маалымат бир чогулуш жыйналыш дейт да, өзүнүн жанындагы бир 20 кишини ээрчитип келип алат дагы. Алар кимдер? Кимдер десең билбейбиз, ким экенин өзү биз да тааныбайбыз. 9 жылдан бери бизди отчет бергин деп чыр ошондон башталды. Себеби биз жолдорду оңдошубуз керек, трубаларыбыз агып атат, анан эчтеке кылбайт, келет кетет, бир проблемабызды чечпейт. Басак бир заявление албайт, элдер өздөрүнчө эле проблемасын чечип атат да. Ошол себептен анан тиги пустой участоктордун списогун бербейсиңби, смета түзүш керек да. Канча киши бар биякта, канча киши жашайт, ким төлөп атат, ким төлөбөй атат деп проблеманы көтөрдүк да. Көтөрсөк бул МВДнын жери деп эле тааныбаган кишилерди алып келип эле МВД деп эле коркутуп эле же отчетун көргөзбөйт бизге. Ошондой проблема болот, же эчтекесин чечпесе проблемабызды. Анан бөлөк председательди койгонбуз. Ошого канча эл чогулду? 45 киши койду колун. Кол коюлган. Кол коюлган. Биз сельсоветке бардык. Момундай эме болуп атат. Ошо ответи жок дагы эле. Анан тиги жазганбыз, прокуратурага жазганбыз, МВДга жазганбыз. МВД болсо жана по коррупциям эмеге берген отделгачы. Аяка бардык, аяктан объяснительный жазып бердик. Бул квитанцияны бизге бербейт. Квитанция берет, жөн эле бир кагазга жазып берип коет, мына огадан төлөгүлө деп. Ошону төлөйбүз, же так эле бербейт да. Анан өткөндө ушул көйгөй тууралуу биз көтөрсөк, тиги бир кайдан бир балдарды чогулуп келип, тиги эмелерди сабап салыптыр деп уктук. Мында милиция кызматкерлери жокпу? Милиция кызматкерлерине тиги чалышкан экен, келбей коюштур алар. Аны эртесинен элптеп өздөрү больницага жеткизип. Мен ушул жерге көчүп келгенибизге быйыл 6-жыл болду. Ошол убакта биз ушу башкарманы издеп, сатып алуу жөнүндө немелерин сураганыбызда таптакыр келгенде эмес, жолукканда эмес. Кийин сатылгандан кийин келип алып, канчага саттың, ошол акчанын мынчасын бересиң деп бизге оңураңдап аябай кыйкырып сүйлөгөн багачы. Анан мен айттым, эмне үчүн сен кыйкырып мага сүйлөйсүң, саткан кишиден аласың сен деп ошентип, андан кийин келет деле ушу бир да биздин бир көйгөйүбүздү уккусу келбейт анын. Келет, машина менен чаңызгытып келет, үйүнө келет, анан кийин суббота базар күнү көрөт. Кышында болсо таптакыр көрбөйбүз. Жайында гана келет, эшиктин алдынан өтүп баратканын гана көрүп калабыз аны кишинин. Аны токтотсок, анан кийин эмнеге токтотуп атасың? Эмне керек? Сууну чечип берсең болбойбу? Светин ам деп, светке өзүңөр провод алып алып, өзүңөр тарткыла дейт. Мына азыркы сүйлөгөн келин экөөбүз өзүбүз жаныбыздан акча төлөп провод алып тарттырдык. Акы төлөп электрике. Анан өз билгенин кылат ушул. Дача коомчулугунун мүчөлөрүнүн айрымдары турмуш шарттарына байланыштуу туруктуу жайы жок болгондуктан ушул жерде жашоо кечирип келгендиктен
кошуналарын жазбай тааный тургандыгын жана кимдер эмне иш менен алектене тургандыгына да көз жаздымдан калтырбайт өңдөнүшөт. Он купил у хозяев, оформил на жену. А сколько гектаров? Сколько соток? Ну, здесь 5-6, около 6 соток. Но там же второй еще участок у него. Так. Вот это он тоже оформил, не знаю на кого. Он приезжает в воскресенье вечером, и они здесь отдыхают. Покоя нету никакого. Постоянно. Дачада жашаган жашоочулардын дооматтарын угуп жатып, аты аталган Зоот Исаковго дагы бир күн мурда телефон аркылуу байланышып, элдин кайрылышы тууралуу билдирип, маалымат берүүсүн суранып, ошол дачадан жолугуу максатын айткан элек. Вызываемый абонент не отвечает. Вы можете отправить СМС или перезвонить позднее. Биз келгениме бул 7 жыл болду меникине дагы. Ошо келгенден бурда эле бар экен. Бул шайланган экен бул жерде. Биз ошо келип ушундай суу жок, свет начар, тиги бу деп жалып айтсак көңүлдө бөлгөн жок. Даже Бул бош участоктор жөнүндө эмне? бул бош участоктор жөнүндө келгенде ар кимдерди алып келет дагы момдой деп эле көрсөтүп эле, буяк пустой деп эле көрсөтүп эле сатып эле өсүп билгенде кат. Бейтааныш кишилер да, биз билбейбиз алар кандай ким экенин да билгиспейт. Алып келет, биз көрөбүз, биздин үйүбүз ылдый жакта. Алып келип даана көрсөтүп, 2-3 кишини көрсөткөн мен даана өз көзүм менен көрдүм. Каалагандай сатып атат, каалагандай жыргап атышат. Ошол билбейм, буяк бүт пустой. Кенен да буяк ошон үчүн экиге бөлүп алабыз деп буякты да чыгышты. Баягында биз өзүбүзчө шайладык, председатель сен иштебегенден кийин деп биз өзүбүзчө шайлап алсак, буякты өзүнчө бөлүп алам деп ошентип чыкты да. Аракет кылды да, уже буякты бөлүп алам мен деп. Бош немени сатыш керек болуп атат да аларгачы. А тиякта болсо уже места жок. А могу элге чогулткан акчасы боюнча квитанция жазып берет? Ооба, мен шайлангандан кийин уже квитанция жазып бере баштадым. Анткени буга чейин эч кандай квитанциялар берилген эмес, справкалар берилген эмес. Анан ушу элди ушу мен бизге каршы кылып, ушу элди биздин арабыздан үгүттөп атат да. Анан ызычуу кылып, ушу ызычуу кылып атат ушул жерде. Аламедин райондун прокуратурасына кайрылдыңарбы? Аламедин райондун прокуратурасына кайрылганбыз. Алар финполицияга өткөрүп бериптир. Финполиция Чуйский, Таласский областтарга экөө бир экен. Ошол аяктан следовательдер 4 жолу алмашты. Биздин ишти эч кандай каралган жок. Абыкеев деген следователь карап аткан финполициядан. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Ушундай көрүнүштөрдүн кесепети бир катар мамлекеттик органдардын беделине шек келтирип жаткандыгын эске алганда, аталган министрликтин жетекчилиги дагы биз сунуштаган журналисттик иликтөөбүздөн кийин жыйынтыктуу иш аракеттерди жүргүзөт деген ишенимдебиз. Окуянын изи менен көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү республиканын бардык аймактарынан коррупциялык схемалар боюнча жетиштүү санда маалыматтарды редакциябызга келип маалымдап, айрымдары кайрылуу аркылуу каттарды жөнөтүшүп, тез арада көңүл бурчу жагдайлар болсо телефон аркылуу маалыматтарды айтып турушат. Көрүүчүлөрдүн биздин көрсөтүүбүзгө карата тыгыз карым катнаштары жана коомдук каналга болгон ишенимдери бар экендиги бизди дагы ар дайым кубандырат. Демек ар бир көрсөтүүбүздө эфирге суруштап жаткан коррупциялык маанайдагы жагымсыз жагдайлардын тамырын таап, коомчулукка маалымдап жатып, ошол иштер менен күрөшүп жатышкан укук коргоо органдарына дагы жардамдашып, жемкорлукка бөгөт коюп жатканыбызга эл ишенип жаткан үчүн бизге келген жүздөгөн каттар кабарлап, айкындап турат. Кара Көл шаарынан келдим. Ушу сиздерге кайрылуумдун себеби Кара Көл шаардык сотунун чечимине нааразымын. Эмне үчүн нааразы болуп атасыз? Күйөөм Эркеев Эдилдин бир көңүлдөш келини бар. Ошол келиндин азабынан чыгып атат. Ошондон ушундай жагдайга туш болуп, ошо алынбай Нуржамалдан кызым экөөбүз тең токмок жеп, мен 2 айлык балам боюмдан түшүп, кызым деген миникияшка деген диагноз менен дарыланып, азыр дагы сүйлөө речинен ажырап, сүйлөй албай оорукчал болуп калды. Ошого карабай сот бизди кызым экөөбүздү 3 жылдан эрксиз берди. Ошого нааразы болуп сиздерге кайрылууга муктаж болдум мен. Мен киргенде эле тиги келип кыйкырып өкүрүп айтпаган сөздү айтып калганда эле кызым апама сүйлөбөңүз деп калды. Аңгыча эле уруш башталып кетти. Кандай болуп урушканын да билбей калдым. Кызым экөөбүздү тең айласы сабап, токмок жеп калдык ошол жерден бүтүлбөгөн жерден эле. Жалгыз сөзү сабап. Жанында дайыр Дурасилова Кереза деген кайын сиңдиси бар экен, экөө экен алар. Ошондон кызым оорукчал болду.
ошентип психологический больница бар экен Советский Акунбаевада. Ошол жака алып барышты. Ошол жака барсак кызым такыр сүйлөй албайт, анын психологиясын текшерип. Мен врач катары по показанию деп коет, аны ошон үчүн неотложно жаткырган больницага. Жаткырбаганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Состояниясы өзүнүн ден соолугу уктабай калды, өзүнүн тынчы кетип калды. Ошон үчүн жаткыргам. Ошол акылда мен эч нерсе кыла алган жокмун. Мен 2 колумда сынык болчу ошол мезгилде. Жаңы эле операциядан чыккам. Эч нерсе кыла алган жок. Ал башка авариядан 2 колум сынган эле, мен темирин алдырып жаңы эле больницадан чыккам. Урушмак турсун, сүйлөгөнгө деле мен акыбалым жок болчу. Өзүм 2-чи группадагы инвалид мен. Жүрөгүмөн инфаркт алгам. Бирөө мен урушканга деле шартым жок, урушуп деле көргөн эмесмин. Ушундай акыбалда болдук, бирок кайра 3 жылга кесилип, кызым экөөбүз азыр ыйлап отурабыз үйдө. 3 жылга шарттуу кесилип атасыз. Эрксиз үй камагына кесилип атабыз. Ошентип Кара Көл шаарынын тургуну Эркеева Кырыянын талаш тартыш маселеси боюнча Жалал Абад облустук сотунда жакында бул соттук териштирүү каралмакчы. Бирок тилекке каршы коррупцияга каршы күрөшө турган кызматтардын кайсы бир мүчөлөрү жемкорлук иштердин бетин ачууда, тескерисинче ал иштерди жаап жашырып, миң түрдүү амалдарга салып, убакытты өткөрүүнүн айласын таап, элди эзип келген жагдайлар дагы жок эмес. Ошондой карапайым адамдардын бири өткөн жумада редакцияга келип, өзүнө үлүш катарында 92-жылдардан бери таандык болгон 6 гектар жердин азабын тартып, 2 жолу тарттырып жиберип түйшүккө түшүп, акырында колума жер тийбесе дагы ошол арманды силер аркылуу коомчулукка бир жеткирип алсам деген оюн билдирген эле. Менин жеримди тартып алган кимде дегенде биринчи жолу келген Сакебаев, Талайбек Медетович деген. Ең биринчи 1996 жылы бир келген. Ошондо аны мен Алынбай деген депутатка даттанганда Султанов Алынбай дегенге. Ал келип, аларды айтып, эгер эсебиз ала турган болсолор, силер соттолуп кетесиңер. Бул үлүш жерге колуңар тийбесин деп 2-3 күнүн ичинде кеткиле деген бир суткага жетпей алар көчүп кетишти. Биргелешкен Горгис деген бир мекенде келип эле ошол эле келип дагы басып калды 2007-жылы. Анда дагы ал жөн койбой районун прокурорун, районун сотун, областтын прокурорун, областтын сотун колго алып 2007-жылы менин документтеримди эптеп тартып алышка аракет кылышкан. 2007-жылдарбы? 2007-жылы как раз. Анан ошол жылдары сотка кайрыл деди. Сотка кайрылсам, районун соту областтык сотко жиберди. Областтык сот арбитражный сотко жиберди. Арбитражный сот районаралык сотко жиберди. Ой, bir-бирине шылтап, bir-бирине ошентип кирбеген эшим калган жок. Али ушуга чейин жер талаш. Ошо баягы фирма кайра басып. Баягы эле ошол фирма, ошол жана Сакебаев, Талайбек Медетовичтин балдары. Азыр ошол жерде иштетип аткан Жунусов, Аскат, Чопиев, Эмил деген балдарды жиберген. Алар биз билбейбиз. Биз жерди айыл өкмөтүнөн алдык. Бул сиздин айткандарды кыска кылып эфирге дагы берелик. Бирок убагы келгенде маалыматтар дагы тактап, кененирээк кылып талаш жергесине барганда аны дагы сураштыралы. Азыр кыскача маалыматтарды берип, ушу элге, журтка ушу маалыматты айтып коелу. Рахмат, айнанайын, милдер алып. Өткөн жумалардагы көрсөтүүлөрүбүздө Бишкек шаарынын жашоочусу Шайманбетова районунун даттануусу боюнча Свердлов районунун опера кызматкерлери анын уулу Кеңешев Илимбекти адам өмүрүнө байланыштуу кылмышка шектүү катарында убактылуу жайга киргизип, учурда тергөө амалдары жүрүп жаткандыгы тууралуу кыска маалыматты сунуштаган болчубуз. Бул жерде акыйкаттык болбой атат да. 2015-жылы 19 апрелде болгон окуяга баламды кылмышка шектүү деп кармап атат. Бул Свердловский роодунун оперлери. 6 майда балама барып көзмө-көз оос-моос жолуктум. Ошондо балам өзү оос-моос айтып берди да. Эми болсо ошол кылмышка байланыштуу ал иштер боюнча тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан тергөөчүнүн маалыматтарын алдык.
Бул боюнча 2015-жылдын 19 апрель күнү түнкү саат болжол менен саат 1 чамасында Бишкек шаарынын Абыл көчөсүндө жайгашкан Булгар заводунун жанынан автобус аялдамасынын жанынан бирөөлөрдү сайып кетти деген маалымат түшкөн. Биз барганда ал жерден уже сайган адамдарды ошол жерде болгон таксисттер бир буска салып национальный немеге хирургический центрга алып кетишиптир. Барсак уже Бактыбеков Уланбек операцияда экен, а Шайбеков Кабыл Шарипбаевич ошо больницага жетпей эле каза берип, жолдон эле каза болуп калыптыр. Бактыбек Уланбектин көрсөтмөлөрүнүн негизинде бул ишке шектүү катары Кенешев Илимбек кармалган. Опознание өткөргөндө ошо жана тирүү калган Бактыбеков Уланбек түздөн түз көрсөтмө берген, что Кенешев Илимбектин жанындагы экөөбүз менен мушташканбыз. Кенешев Илимбектин жанындагы бала сайган деп. 27 апрель күнү 2015-жылы 315-711 жазгышы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренесинин 2-бөлүмүнүн 1, 6, 14 пункттарында көрсөтүлгөн кылмышты жасады деп айып угузулганда азыркы учурда тергөө жүрүп атат. Мындан сырткары дагы 3-4 балдардын аттары аталып атпайбы? Алар ошол 3 киши, 3 таксист ошол жердеги, жана 2 жабырлануучу экөөнү больницага жеткирип барган адамдар. Кенешев Илимбек ошол окуя болгонго чейин бир нече мүнөт мурда өзүнүн автоунаасы менен клиент салып кетип калган деп көрсөтмөлөрдү берип атат. Эми сиздин оюңуз боюнча кылмышка түздөн түз, кылмышты ошол бычак сайды дегенге ушул Кенешев Илимбектин катышы барбы, жокпу? Кандай деп ойлойсуз? Жабырлануучу тарап таанып атса, көрсөтүп атса, ушунун жанында сайганбыз, кантип ишенбей койгон. Уланбек азыр каякта ошо көрсөтмө берген бала азыр? Уланбек азыр ошо булусунда. Эми бунун күнөөсү барбы, жокпу, ал сот органдары чечет. Биз пока тергөө жүрүп атат. Тергөөдө силер ушу сайып өлтүрдү деген беренени коюп атасызбы? Айып угузуп атабыз ошого. Эч ким айткан жок да, ушул бала сайды деп. Бул жерде баягы жанында турганда группа лиц деген кетет да. 97-берененин немеси баягы адамдардын тобу тарабынан жасалган деген кылмыш. Окуя болгон жерге барып, ал жерде кырсыкка толугу менен катыша алышпаса дагы айрым учурларына катышып, учурда убактылуу кармоочу жайда отурган Илимбекке жолуккан жарандар ошол кырсыктан кийин жаракат алган адамдарды ооруканага жеткирип барышкан мезгилде окуянын айрым далил катарындагы тастыктоочу жагдайлары боюнча көргөн билгендерин бизге айтып беришти. Ошо 18 апрель күнү түнкү саат 12 чамасында Дордой тарапка бараткам. Барат магазинге токтоп суу алайын десем, классташыма жолугуп калдым. Мен могу магазинге кирип баратсам, Илимбек аттуу классташыма жолугуп калдым. Ал мен машинеге отуруп, ден соолук сурашып, бир 10-15 мүнөт сүйлөшүп турдук. Ал ушул жерде таксовать этет экен. Могул жерде турган машинеси, Кургойдо. Аркы көздө турган. Клиент келип калды деп чыгып кетти. Мен эми жылайын деп атсам, бир кыз чуркап келип, бир 5-10 мүнөттүн аралыгында да бир кыз чуркап келип, байке жардам бериңизчи деди. Не болду десек, бычак сайып атат деди. Кимге десек, тетигине деп көргөздү. Мындай караңгыр жакты карасак, бир 4-5 бала урушуп атыптыр да. Жаныма келип кулап түштү да тиги бала. Анан жарадар бычак жеген жерлерин көргөздү. Мен ойлонбой туруп машинеге салдым сразу. Салып туруп, не кылышымды билбей, анан опорка алып бардым могул жергечи. Барсам, эч ким жок экен, такылдатып сигнал бердим. Кайра кайрылып келсем, дагы бир бала жатыптыр. Жерде кан жалактап. Аркасынан да жатыптыр. Уже кишилер тегеренип калыптыр, 10дон ашык киши. Скорый келет, жооп берип каласың. Кой, неметпе дегенден болбой эле. Машинеге салгыла басып батыраак больницага жеткирели деп машинеге салып, патрульный машина келип, бирөөсү биз менен отуруп, калган сопровождение кылып больницага барганбыз да. Ошол моментте очередти жоктон бир аял, бир күйөөсү келди, Келечекке 5-көчөгө деп. Мен алам, уруксат бергиле деп, ал клиентти мен алдым. Мен алганда ошондо Илимбек, азыркы отурга камалып аткан Илимбек, айыпталуучу Илимбек. Ошол кезде клиент салып атканын мен көргөм. Илимбек чыгып кеткенде мен салдым, бирок машина аябай катуу айдап, мен чыгып кеткем. Ошол түнү Кенешев Илимбек ушул Кожзаводдон түнкү 12 чамаларында ушу бир келинби, кыз келинди ушул Акчар жаңы конушуна жеткирген экен. Ошо кызды бүгүнгө чейин биз таппай атабыз. Ал жердин баарына ушунда жарыя чаптап издеп жүрөбүз. Ошо киши бизге абдан керек болуп атат да. Келечекке барып, кайра келдим. Келип машинаны токтотуп, бери карай өттүм.
Берге өткөндө аркамда бир кыз пакет кармап чуркап берип көстө ушу мен тарапка өтүп келаткан. Жолдун карамагыш өтүп келаткан. Чоң кыз жеткизип коеюн таксиби десем унчукпай мен жаныман ушул туштан буяк жака чуркап өткөндө кыз кыйкырды да. Ачуу кыйкырды. Ал кезде бул спринтер машинасы токтоп турган. Ал кыз эмне кыйкырдыгын билбейм, кайра бизге келди. Байке сайып салды, жардам бергилечи деди. Биз ишенген жок. Окуянын күбөсү болушкан жарандардын өтүнүчтөрүн эске алып, алардын ысымдарын атабай, жүздөрүн көрсөтпөй жаткандыгыбыз тергөө иштеринин жагдайларына ылайык жана алардын өмүрүнүн коопсуздугун шарттай тургандыгын эскертмекчибиз. Тергөө органдарына көп мен ходатайство бердим. Давайте следственный эксперимент кылалы, следственный воспроизведение кылалы депчи. Бу жерде эч бир жарык жок. Тетик бурчта бир камок бар, ошол жерде гана бир кичине лампочка күйүп турат. Бу жерден адамды тааныганга болбойт. Ушул жанагы Кеңеш Үлүмбек ушул бала деп туруп камап атат да. Бирок буга мындай окшоштугу жок. Бирок ушул эле фотороботту жанагы каза болгон баланын жубайына көргөзсөк айтат, "Да бул баланы тааныйм" дейт. Бирок бул бала эмес деп көргөзүлөт да. Ошол учурда эле ошол кайра Бактыбектин сөзүнөн экинчи адамдын фотороботу тартылган. Мындан алып көрөсөк, бул экинчи адамдын фотороботу да. Анан азыр тергөөнүн эмеси боюнча тиги иши боюнча азыр ушул ишин иштеп атабыз дейт. Ошондо эле кайра көрсөтөт. Ошондо да Айдай деген кыз бар. Ошол Сайбектин тууганы болот да, ал дагы тааныйт деп атат да. Бүгүнкү күнгө чейин ошол Айдайды да таппай атабыз. Жабырлануучу болсо мен арыз жазган жокмун. Кандай чыгарсаңар чыгарып алла, мен ишим жок болду деп алып кетип калды. Анан мен тергөөгөндө улам ходатайство берип атам. Жабырлануучуну алып келгиле. Кайра беттештирүү жүргүздүрөлү. Менин да өзүнчө суроолорум бар. Ошолорду тактайлы. Түнкү 12:30 следственный воспроизведение, следственный эксперимент кылалы деп көп маселелерди коюп атам, ошол вопросту чече албай атат. Анан эми бул оперативный сотрудниктер ошол жабырлануучуну чын айтып мындай кыргызча айтканда катып алышты да, жашырып алышты да. Анан кийин сен ушундай деп тура бер, өтүп кетет деп атат да. Тергөө органдары азыр бул сотко ашырып ал, соттон бара актап ал дейт. Мен уже соттон актабайт. Ал жерде дагы кыз болгон, ошол таксилерге жардам сурап, ал дагы издеп атабыз азыр. Азырынча пока таба албай калат адам. Ушулардын баарына тактап деметип атабыз. Оперативдик кызматкерлерге бул өтө оор кылмышты ачуу деген бул өтө чоң жетишкендик болуп эсептелинет да. Мындайда милиция келип алып жана сводка келер, Павлов бер бул ишти ачтык деп айтат да. Бирок эмнегедир ушул кылмыштын ачуу боюнча бир да оперативдик кызматкер өтө элек сводка боюнча. Кимге ачтыңар? Берлечи сводка десек, жок, открытый бойдон турат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул түшүндүрөт, что оперативдик кызматкерлер булар өздөрү күмөн болуп атат да. Өздөрү күмөн болуп атат. Ошол роводонун кызматкерлерине мындай таза, түз, адилет кылса дейм да, мына калк мына жумурай журт, мен ушул мен энемин, ушул баламдын күнөөсүз ушул жатканда мына 1,5 ай болду, мына ушунчалык неме күйүп бышып турган чагым. Айтор тергөө иштериндеги айрым кемчиликтерди жоюп, толук кандуу иликтөө иштери жүргүзүлүп, кылмыштын бетин ачууда бардык жагдайларга көңүл бурулса деген талаптар мыйзамдуу экендигин айткан кеңештин энеси жана анын жакындары республиканын башкы прокуратурасына доо арыздары менен кайрылышып, адилеттүүлүктү күтүшүүдө.